Кыргыз эл жомугу оңой оокат издеген карышкыр. Күндөрдүн биринде бир дыйкан көк жайыкта чөп жаап, түштөнүп алайын деп баштыгына нан алып жеп отурса, бадалдын арасынан ач карышкыр чыгып жакын келип: "Эй адам, эмне жеп отурасың?" "Нан жеп отурам. Дамдуу бекен?" "Аябай дамдуу экен. Мага бир үзүм берчи." "Макул" деп дыйкан бир үзүм берет. Нан карышкырга аябай жагып калат. "Күнүнө мен ушундай нан жегим келет. Мага да ушундай нан жасаганды үйрөтчү", деди карышкыр. "Болуптур, үйрөтөйүн. Биринчи жерди терең айдаш керек." "Ошондой эле нан чыгып калабы?" "Жок. Андан кийин топуракты майдалап тегиздеш керек." "Болдубу, эми нан чыгабы?" "Шашпа, эми урукту себиш керек." Анан нан өзү эле жайнап чыга береби? Кандай чыдамың жок демесин. Эми жер бетине чыккан буудай кардын астында өнүп, эрте жазда көгөрүп чыгат. Жайда кандыра сугарып бышканда ооруп кырманга алып барып астырыш керек. Эми нан жайнап чыгып калабы? Жок. Эми буудайды каптап тегирменге алып барып, ун кылып тарттырыш керек. "Эми сен жегендей нан болобу?" деди чыдамы кетип. Анда дыйкан эми табакка салып суу, туз кошуп камыр кылып жууруп, аны ачытып, оттун жагып, көмүч казанга салып бышырыш керек. Анан дамдуу болгон нан пайда болот. Муну уккан карышкыр: "Жок, мындай машакат менен бышкан нандын кереги жок. Мага оңой табылган оокат керек." Дыйкан: "Болуптур. Тетиги кырдын ары жагында бир семиз бээ жүрөт. Ошону барып жей бер" дейт. Карышкыр сүйүнүп барса, чын эле семиз бээ оттоп жүргөн экен. Карышкыр түз эле барып: "Мен сени жейм. Курсагым аябай ачты" дейт. "Жесең же, бирок эң оболу менин арткы бутумда алтын такам бар. Ошону алып ал, сага кереги тиет. Анан жей бер" деди. Карышкыр сүйүнүп: "Этке да тоет экенмин, алтыны да болот экенмин" деп бээнин артына барып: "Бутуңду көтөр" дейт. Бээ арткы бутун көтөрүп, кош аяктап карышкырды оозго тебет. Карышкырдын тиштери калбай талкаланып, оозу канга толот. Ошондон кийин карышкыр оңой оокат жок экенин түшүнүптүр.